Сүйүү качан келет устаз деп биздин бир катталуучубуз суроо узатат. Сүйүү бул кадимки адамга сунулган оокат, жашоо, өмүр катары сунулган ырыскылардын бири. Сүйүүнү эч качан бирөө пландап ишке ашырбайт. Сүйүүнү бирөө жок болду мен ушуну сүйүшүм керек деп чечим чыгара албайт. Себеби көкүрөккө буйрук бере албайт. Сүйүү бул ушул Кудай Тааладан буйрулган мезгилде сизге жетип барып, сизди моюн сундурган, сиздин көзүңүздү көрүп, улагыңызды кери кылган нерсе болот. Ошондуктан сүйүүнүн өзүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадижа энебиз жөнүндө айткан мезгилде мен Хадижанын сүйүү ырыскысына жеттим деген. Чындап эле сүйүү бул ырыскы. Себеби дегенде көпчүлүк адамдар ойлойт мен таанышып көрөйүн, анан байланышып көрөйүн, жүрүп көрөйүн, керек кээ биркилер жашап көрөйүн, анан сүйүү ойгонгон болсо мен ошол сүйүү менен жашайм, ойгонбогон болбосо анда бул меники эмес экен деп карашат. Бирок ал туура эмес кадам. Эң жакшысы Кудай Тааладан мына ошол сүйүүнүн тазасын, анан туурасын сурашыбыз керек. Сүйүү баягы баш кошкондон кийин келет деген сөзүн да акыйкаты ушул жерде. Себеби дегенде сиз ошол ашыктыкка, ошол кадамга сиз даяр абалды түзгөн мезгилде Кудай Таала эмне кылат, буйруйт. Көпчүлүк адамдар, айрыкча жаштар өзүнүн өмүр шеригин кокустан маңдайынан чыккан болсо, мына ошол жүрөгүндөгү болгон бир тыз эткен сезимди байкаган болсо, ал ойлойт, ушул болуш керек мен күтүп жүргөн сүйүү деп, кээ бирде шашылып да чечим чыгарып алгандар бар. Мына ошолордун баарысынын кайгылуу жыйынтыгынан аман калыш үчүн эң жакшысы сүйүүнү эч качан колдо жасап ала турган нерсе катары кабыл албашыбыз керек. Сүйүүнү бул менин чечимиме баш ийген нерсе катары деп карабашым керек. Сүйүүнү мен пландаштырып барып ишке ашырам деген дагы туура эмес. Андыктан Кудай Таалам ар бир жашка, ар бир аялга, ар бир эркекке өзүнүн ырыскы казынасынан буйруган болсун.